Салам достор. Бүгүн кайрадан максат жөнүндө. Биз максат койгондо жакшылап байкай турган болсок, адатта мен үй алышым керек, мен машина алышым керек, чет өлкөгө барып эс алып келишим керек, уул кызымды үйлөндүрүшүм керек, жалаң кылышым керек ден тегерегиндеги максаттарды коет экенбиз. Бирок бул нерсе менен биз капканга түшүп калат экенбиз. Эмне себептен экенин түшүндүрүп берейин. Негизи эле өзүңүзгө суроо берсеңиз, сиз кимсиз бүгүнкү күндө? Башкача айтканда, бүгүнкү күндө сиз эмнени кыла аласыз? Сиздин эмне кыла аларыңыз сиздин ким экениңизди бекемдейт. Ошол себептен мен бүгүн киммин? Башкача айтканда, мен бүгүн эмне кыла алам? Мен келечектеги ийгиликтүү, мисалы, Айгүл болушум үчүн, Сейил болушум үчүн мен эмнелерге үйрөнүшүм керек деген суроону берсеңиз, бүгүнкү ким болгондугуңуз эртеңки ким болушум керек деген жерге баратканыбыз болобуз да. Ошондо биз балким 1 жылды алалы, 1 жылдын ичинде бүгүн мен эмне кыла алам жана эмнеге үйрөнүшүм керек 1 жылдын ичинде. Үйрөнөм дагы 1 жылдын ичинде мен жаңы көндүмдөргө үйрөнөм. Анан ошол көндүмдөрдү мен кыла баштайм. Кылганда сөзсүз түрдө эмне болот? Мен бир нерсеге ээ болом. Демек, карасаңыз бул жерде, түшүндүрүп кетейин, тактап кетейин. Сиз бир нерсе кылганды үйрөнсөңүз, ал үйрөнгөн нерсеңиз менен сиз каалаган нерселер өзүнөн өзү эле ашыгы менен келе баштайт. Ошондуктан сиз фокусту алышым керек дебестен, мен үйрөнүшүм керек деп койсоңуз, үйрөнгөн нерселериңиз менен ала турган нерселериңиз өзүнөн өзү келет. Ошондуктан дагы бир жолу кайталайм, бүгүнкү күндө сиз кимсиз, эмне кыла аласыз? Жана сиз ийгиликтүү болуш үчүн эмнелерге үйрөнүшүңүз керек? Үйрөнгөн нерселериңизди кыласыз, кылгандан кийин сиз каалаган нерселерге жеңил эле ээ болосуз. Анда эмесе сизге ийгилик.